Борбор калабыздагы Максим Горький атындагы бакчада Палестинаны колдоо акциясы уюштурулду. Шейит болгон палестиналыктарга Куран окулуп дуба кылынды. Иш-чарага миңден ашуун адам геноцидке жол жок, Палестинага эркиндик, Кыргызстан Палестина менен деген плакаттарды көтөрүп чыгышты. Тынчтык митингин өткөрүү үчүн мамлекеттик органдардан атайын уруксат алынып, Эрк партиясынын демилгеси аркылуу өткөрүлдү. Иш-чарада Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийин орун басары Асан Ажы Сыргабаев, Алымдар кеңешинин төрагасы Абдиманап Карамасалиев жана көрүнүктүү коомдук ишмерлер сөз сүйлөп, кыргыз эли зомбулуктан жабыркаган газ элин колдой тургандыгын билдиришти. Ар бир эне ушул жерге тынчтык каалап, геноцидти токтотушун суранып келишти да, Палестинадагы мусулман бир туугандарыбызга сабыр берсин Аллахым. Бул нерсе негизи болбош керек эле. Абдан өкүнүчтүү. Бүгүнкү элге рахматымды айтып келет. Өзүңөр көрдүңөр. Буягы Баткен, буягы Чүй, буягы Талас бүт башыктан келишти элдер. Мусулмандар келип, өзүнүн колдосун көрсөтүп, анан Кудайга шүгүр, муфтияттан биринчи жолу ошо катышып биздин митингтерге өз каракелер келип Куран окушту, дубасын беришти. Бул эң чоң жакшы нерсе. Анан коомдук уюмдар, мына биз көрдүк бүгүнкү депутаттар да келип атты, коомдук уюмдардан келип атты, коомдуктарда меселе белгилеп кетейин, Умма журналыны. Уюштуруучулардын бири экс-депутат Турсунбай Бакир уулу Палестинаны колдоо акциясы КМШ өлкөлөрүнүн ичинен жалгыз Кыргызстанда уюштурулгандыгын айтып, митинг өткөрүүгө уруксаат берген мамлекетке ыраазычылык билдирди. Ал эми Умма журналынын башкы редактору Илана Мариям Сатарова Газадагы кырдаал бир гана мусулмандарды эмес, жалпы адамзатты ойлондура турчу маселе экендигин жана дүйнөнүн көз алдында анык геноцид жүрүп жаткандыгын белгиледи. Я хочу сказать, что не надо быть мусульманином, чтобы понимать ситуацию в Палестине, понимать положение палестинцев. Нужно быть просто человеком. Акциянын соңунда Ак Ниет фондунун жетекчиси Бакытбек Мойдонов Палестинага жардам көрсөтүүнү каалаган жарандардан чогулган 405.500 сомду Ал-Умма фондуна өткөрүп берди. Мындан тышкары чогулган эл биздин фондко 52.000 сом жана $50 тапшырды. Палестинаны колдоо тынч акциясынан 405.500 сом чогултур. Ак Ниет Садака фонду анан ушул мекендештердин атынан биз Умма журналынан Умма фондуна иншалла өткөрүп берип атабыз. Кабыл кылсын. Биз ишенген фонд деп айтсак болот. Амин бирахматика я архамар рахимин.